Орусияда жаңы флирт коронавирустун 178 учуру катталды. Бул тууралуу РИА Новости агенттигине Орусиянын Роспотребнадзорунан билдирди. Бүткүл мониторинг мезгилинде жаңы флирт вирусун жуктурган 178 учур аныкталды деп айтылат маалыматта. Ведомство коронавирустун табылган жаңы варианттары башка түрлөргө караганда коркунучтуу эмес экенин белгиледи. Флирт варианты менен шартталган оорунун белгилерине ысытма, жөтөл, мурунун бүтүшү же мурунун агышы, тамактын оорушу жана даам же жыттын жоголушу кирет. Булак супер кежи. УКМК Бишкекте байыңыз затын сатып жүргөн египеттиктерди кармады. Байыңыз затын сатуу менен алектенген чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. УКМКнын маалыматына ылайык байыңыз зат сатууга шектелген Египеттин 5 жараны кармалган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө чет өлкөлүк жарандар соц тармактар аркылуу гашиш байыңыз затын системалуу түрдө сатып алуу менен алектенип жүргөндүгү аныкталган. Бишкек шаарынын бардык райондору боюнча топтун администратору тарабынан берилген даректердин негизинде заклад чогултулуп, тиешелүү дозалар менен чет өлкөлүк студенттерге сатылган. Тергөө иштеринин жыйынтыгы боюнча байыңыз заттарды сатуу каналынын негизги уюштуруучусу Египеттин жараны 1-май райондук сотунун токтому менен Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Учурда бул мыйзамсыз ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жаштар арасында байыңыз заттарды жайылтууну токтотуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда деп билдиришти УКМКдан. Булак супер кежи. Чет өлкөлөрдөгү абактарда канча кыргызстандык жазасын өтүп жатат. Акыйкатчы менен министрликтин маалыматы эки башка чыгууда. Чет өлкөлөрдөгү түзөтүү абактарында 1410 кыргыз жараны жазасын өтүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 22 майда Жогорку кеңештин жыйынында акыйкатчы Жамиля Жаманбаева билдирди. Чет өлкөлөрдүн пенитенциардык мекемелеринде 1410 кыргыз жараны кармалып турат. Орусияда 1077, Казакстанда 89, Туркияда 30 кыргыз жараны Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Жазасын өтүп жатат. Кыргызстан жарандары чет өлкөлүк түзөтүү мекемелеринде негизинен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү, байыңыз заттарды мыйзамсыз жүгүртүү, экономикалык кылмыштар, аткезчилик, киши өлтүрүү, ден соолугуна атайлап оор залал келтирүү, тоноо, каракчылык, уурулук жана башка ушул сыяктуу кылмыштар үчүн жаза мөөнөтүн өтөп жатышат деди ал. Ошондой эле Жаманбаева акыйкатчы институту кыргыз жарандарынын укуктарын коргоодо башка өлкөнүн акыйкатчылары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келе жатканын кошумчалады. Белгилей кетсек, парламенттин 16 майдагы жыйынында Юстиция министрлигинин орун басары Орозбек Сыдыков Кыргызстандын 1587 жараны чет мамлекеттерде соттолуп, жазасын өтөп жатканын билдирген. Сыдыков мындан сырткары чет өлкөлөрдүн тергөө абактарында 788 кыргыз жараны сот чечимин күтүп отурганын кошумчалаган. Булак супер кежи. Пакистандык министр ооруканада жаткандарга барып, бирөөнү өзү менен алып кетмей болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эзил Байсалов Бишкекке кыска мөөнөттүү иш сапар менен келген Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхактар менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө алар улуттук госпиталда дарыланып жаткан пакистандык жарандан чогуу кабар алышкан. Мындан тышкары сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар түзүлгөн түз жана туруктуу өкмөттөр аралык байланыштын аркасында акыркы окуялар эки өлкө мамилелерине доо кетире албастыгына канааттангандыгын айтышкан. Өз кезегинде Эдил Байсалов Мухаммад Исхактарга өлкөдөгү чет элдик студенттерге жылуу жумшак мамиле болорун, жакында болгон окуяга күнөөлүүлөрдүн баары жоопко тартылаарын айткан. Тараптар ошондой эле эмгек миграциясы маселелерин мамлекеттер аралык жөнгө салуу зарылчылыгы боюнча өз ара түшүнүштү деп айтылат маалыматта.
Пакистандын тышкы иштер министрлиги соц тармактагы баракчасына министр улуттук госпиталга барып, соңку жаңжалда жарадар болгон пакистандык Шахзаиб аттуу тигүү цехинин кызматкери менен жолугушканын жазды. Шахзаиб Пакистанга кайтып, өз мекенинде дарылануу каалоосун билдирген. Ооруканадан чыккандан кийин ал тышкы иштер министри менен бирге атайын учак менен Пакистанга келет деп жазылды анда. Булак супер кейжи. Бишкектеги Манас аэропортунда эвакуация жүрүп жатат. Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда бомба коюлган деген маалыматтан улам жарандар эвакуацияланууда. Мындай маалымат соц тармактарга тарады. Бүгүн 22 майда аэропорттогу адамдар эвакуацияланып жатат. Буга аэропорттун терминалынын аймагында бомба коюлганы тууралуу маалымат чыккандыгы себеп болгон. Мындан улам толук эвакуациялоо иштери жүрүп жатат. Учакты каттоо дагы токтотулду. Беле кетсек 16 майда да жардыруу болду деген маалыматтан улам Манас аэропортунун кызматкерлери менен жүргүнчүлөрү эвакуацияланган, бирок эч нерсе табылган эмес. Булак супер кейжи. Европанын эки өлкөсү Палестинанын көз карандысыздыгын тааныды. Ирландия менен Испания Норвегиянын артынан Палестина аймактарын көз карандысыз мамлекет катары тааныды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Ирландиянын премьер-министри Саймон Харрис Палестинаны тааныганын жарыялады. Ирландия Палестинаны көз карандысыз мамлекет катары тааныды деген ал. Анын артынан Испаниянын премьер-министри Педро Санчес да ушундай эле чечимди жарыялады. Палестина мамлекеттин расмий таануу 28 майда күчүнө кирет деп күтүлүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин Норвегиянын өкмөтү Палестинаны тааныганын билдирген. Маалымат каражаттарынын жазганына караганда, Палестинанын көз карандысыздыгын таануу пландарынан улам Израиль буга чейин Норвегия менен Ирландиядагы элчилерин чакыртып алууну чечкен. Булак супер кейжи.